Анын ЭПДМ кызматынын ишмердүүлүгүнө аз кандай баа бересиз? Жоюп салыш керек. Жок. Анда постанова болуп калыптыр мындачы. Биздин депутатыбыз бар го, Эрлан Кукул. Ал алып чыкса болбойбу? Ал айтып эле атат го. Санэпидемстанция иштесе, не сахар долбоору жабылат. Регион телеканалы өз берүүлөрүн ачык маек программасы менен улантат. Аны мен Нелли Жумабекова алып барам. Амансыздарбы? Азыркы учурда коомдук тамактануучу жайлардын тазалыгы жана санитардык абалы ар бирибизге эле маанилүү. Мына ушундай тамактануучу жайларды иретке келтирген, аларды тазалыкка чакырган бир нече долбоорлор бар. Анын бири Не сахар долбоору. Мына бүгүн бизде эфирде Не сахар долбоорунун алып баруучусу Умар Даданов келди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Иштериңиз кандай болуп атат? Жакшы. Мына ошо Не сахар долбоорунун ачылганына, иштеп баштаганына бир 6 жылдай жүз болуптур да. Анан ушул жылдар аралыгында кандай өзгөрүүлөр болду коомчулукта? Аябай эле көп чоң өзгөрүүлөр болду деп ойлойм. Анткени эл элементарно санитардык нормаларды билишчү эмес да. Анан бул Не сахар долбоорунун аркасынан көптөгөн оңолуулар болду. Жана да рестораторлор да өзлөрү да билишчү эмес. Көп стандарттарды, нерселерди. Ошонун баарын тең элементарно бир нерсени сатып алып атканда магазинден уже срокторун карап башташты. Маркировкасын, ой, бирок менде деле ушул берүүдөн кийин сөзсүз түрдө бир нерсени аларда товардын артынан алып алып, анын датасын карап, ушундай адат пайда болду да мендечи. Анан мисалы сиздин ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп жатканда сөзсүз түрдө ыз ычуу менен коштолгон өтө кооптуу жагдайлар болуп атпайбы? Анан мисалы эки тараптуу иш алып барып аткандачы, ишмерлер менен кандай иш алып барасыздар? Булар кийинки мисалы кийинки ишмердүүлүгүңүздө алар менен кантип иштешесиздер? Мисалы биринчи тартып кеттиңиз, бүт кир. Анан экинчи жолу аларга кайра кайтып барасызбы? Андан кийин кайра тартканбы? Аны эки тараптуу жер кантип бири-бириңиздер менен иштешип атасыздар? Эми бул жерде иштешүү деп деле айтканга деле болбойт го дейм. Анан биз барып мисалы тартып кеткенден кийин мен ошол видеодо эле айтып атам да. То что тазалагыла, мен айткан нерселерди жоготкойгула, кайра келип сиздерге чалып деп чыгарып беребиз деп. Тартып беребиз деп. Сиздин өзүңүзгө результат болот. Анан бизге болсо, мисалы, элге көрсөтүп атабыз да, мына монту иштесе болот деп. Өзлөрүнө реклама болуп берет да, алчы. Кайра барып тартып бергенбиз. Анан мен келгенге чейин мынчалык көп деле жок болчу керек. Анан келип ошо кайра тартып элге өзүбүздүн результатыбызды көрсөтүп баштадык. Мисалы ушул күнгө чейин долбоордун алганда канча иш каналарды тарттыңыздар, алардын канчоосу жабылып калды, канчоосу өзүн кайра жакшы башынан иштеп, тазалыкты нормаларды сактап ушинтип баштады? Ой, биздики көп аябай. Эми көп болгондо примерно? Көп жакка бардык. Оштон мисалы жаңы доор деген кафе бар болчу, азыр мен эсимде бар алар да. Ал жерде мен барып 3 жол тарттым. Анан үчүнчүсүндө ошол жабылууга аргасыз болушту дагы. Демек алардан жыйынтык чыкпагандар да, Жөнөкөй эле мисалы биздин айткан нормаларды аткара алышпайт. Ошондон улам ал жер жабылып калды го деп ойлойм да. Анан биз билбегендер да көп экен да. Барып мисалы биз тартып кеткенден кийин ошол эми жабылып калды, эч жакка чыкпайт смелерге, ошо менен эле жумуш токтоп калат экен да. Бирок биздин долбоор мисалы менин ишмердүүлүгүм эч качан мындай бирөөнүн бизнесин токтотуп салуу же бирөөнүн ресторанын жаап салуу андай эмес да. Максатыбыз. Биздики максатыбыз жөн эле жанагы нормаларды аткарып койгула. Элге бекер берген жоксуңар. Конечно. Акчага сатып атасыңар. Эми соответственно, мисалы сиз кирип манты жеп кетсеңиз, ошол мантыңызды таза жерде адал эт менен тамак берсе жакшы да. Анан сервистен башталат да, кирип баратсаңыз саламатсызбы дегенден башталып эле ошол жерден закон защиты прав потребителей деп коет. Жана керектүүчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы. Ошол жерден бүт бартын четко прописано да, полностью бүт. Кардар кирип отуруп кайра чыгып кеткенге чейин. Ошол жазылган да биздечи. Ошол нормаларды аткарып койгула деп атабыз да. Жанагы биздин негизи эле ушул кафе, ресторандар, мурунку көп интервьюларда айтып келем.
дүйнөлүк деңгээлдегидей болсо бизге жакшы дейм да. Ошо дүйнөлүк деңгээлге жетиш үчүн сиздин жана сиздин командаңыздын күчү жетип атабы? Сизге Кудайга шүгүр. Кимдер көмөкчү болушу керек да? Көмөкчү, спонсорбу? Жок, көмөк көрсөтүү, сиз менен кошо иштешип, мисалы ошол нерселерди жокко чыгаруу үчүн кимдер сизге жардам бериши керек? Биз всегда Инстаграмыбызды, номерлерди бүт жакка чыгарып турабыз, ошол жакка жиберип койгула. Анан жана кардардын өзүнөн да зависит этет да, келгенде жана өзүңүз айтып атпайсызбы, бир нерсени алганда уже карай баштадым депчи. Ошол нерселерди требует этиш керек да башкалардан. Ошол нерсе. Кайсы кафе, ресторандар жабылып калды дедиңиз, ошондо эме пропускать этип жүрдүк. Так, тигил жакта Манасата бар, кстати. Манасата ресторан. Тиги жакта эми Ошто. 3 этаждуу чоң ресторан. Чайхана, кафе ошондой. Жана жер маселеси боюнча барып эле анан ичине кухнясына кирип кетсеңиздер, аябай санитардык нормасына барганбыз. Анан дагы 7 метр красный линия чыгып кетиптир да жолгочу. Анан ал жерде 3 этаждуу здание куруп салышкан. Анын ордуна 1 этаждуу эле үй болуш керекпи, ошондой. Бир уруксат кагаздар боюнча 1 этаждуу экен азыр. Деме эсиме чыгып атат. Анан ошол жерде жакында эле снос болду. Эшигинин алдына алып коюшту да. Ага чейин болсо тигилерге сот негизи чечим чыгарганда ээлерине өзүңөр эле бузуп койгула депчи. Аны угушкан жок, азыр Оштун мэриясы барып эшигинин алдын бузуп кетишти. Эми дагы бир нече убакыт бериптир, өзүлөрү бузбаса барып андай экскватор менен бузушат экен да. Анан ошо менен эмнени айткым келет. Биздин долбоор эч качан андай долбоор эмес да. Мисалы мен ал ресторандын бузулушуна мен мындай бул ресторан бузулсун деп айтпайт болчумун да. Жөн эле санитардык нормаларын аткарып, талаптарды аткарып койсо гана, жанагы уруксат кагаздарын алып, андан ар көздөй ишмердүүлүк улантырыш болмок. Ошол эле. Анан кийин мисалы бир объектти тартуу үчүнчү, бир ресторанды же тамактануучу жайды тартуу үчүн канча убакыт керек? Кантип даярданасыздар? Даярдык дегенде андай. Мисалы сиз бизге жибересиздер видеолорду. Фото-видео фиксация керек да бизге. Обязательно. Обязательдуу түрдө. Анан адрестер менен кадимкидей эле каякта санитардык нормалар бар деп, мисалы бузуп атат деп заранее чалып, сиздер бизге ушундай каттар түшүп атат, баралы дедик элек дебейсиздер да? Жок. Анда постанова болуп калыптыр дачы. Уже тигилер даярданып алат. Мисалы балким санэпидемстанциядай. Кээ Санэпидемстанциядай жана 14 күн мурун чалат. Чалып калып, биз сиздерге барганда 14 күндөн кийин барабыз. Же кат жиберет 14 күндөн кийин барабыз. Мисалычы, сиз айтып калбаспы, санэпидем кызматынын ишмердүүлүгүнө азыр кандай баа бересиз? Биз аларга ишенсек болобу? Алардын кызматы негизи кандай болуш керек эле? Негизи алар азыр моратория бере салбадыбы? Моратория деген көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн моратория бул ошол заведенияны текшерүүгө болбойт да азыр. Ошондой мораториялар бар. Ошого эле ссылаться эте беришет да булар санэпидемстанцияга. Анткени ошондой жарлык чыккан, бизнесмендерге тийишкенге болбойт деп азыр. Анан мен барсам эле санэпидемстанцияга алардын өкүлдөрү айтат, бизде мораторий дейт. Аны канткенде ала алат мисалы үчүн. Анан ошону айтып атпайбы, мисалы ал мораторияны обжаловать этсе болот да. Жок, биздин мамлекетибизде ушул именно тамак аш жаатында ушундай көйгөйлүү маселелер болуп атат. Элдер ууланып атат деп. Эми адам ден соолугу да булчу кымбат турат аябай. Анан ошого тигил Минздравга барышып, Минздрав тияка алып барса, тигил жактагы жогорку кеңешке алып барса, жогорку кеңеште депутаттардын бүт баары эле макул болот, менин оюмча. Эмне алып барбайт? Ошондой айтпайм, эч ким алып барбайт. Жок, эмне аякта мисалы биздин депутатыбыз бар го, Эрлан Кукулов. Ал алып чыкса болбойбу? Ал айтып эле атат го. Жок, анан эмнеге ишке ашпай атат? Вот, как раз камера алдында сурап коюңуздар. Ошол сурап атпаймынбы? Барып ошол мораторияны алыш керек да. Биз деген Жок, мораторийди мисалы үчүн эмнеге беришет? Эмне кылганда, мисалы өзүм мен бир ресторанга ошону алыш үчүн эмне документтер чогултуш керек, ал үчүн текшербейби, эмнеге укугу бар? Сиз мисалы бизнесменсиздер. Анан ресторатор айтып атат, ресторанын ээсисиңер, анан
силерге мисалы 1 жылдык мораторий берилет да. Ошентип мораторий кылып салдыбы азыр президент? Силер текшергенге болбойт. Алар өзүнө каалашынча кайнай берсе болобу? Налоговый барбайт азыр силерге. Дагы кимдер? Жана текшерген органдардын баары тең барбайт да. Жок, ошол мониторду алыш үчүн эмне кантипкенди берет аны? Обжаловать этиш керек жакка чыгып. Барып ошол мындай айтып чыгыш керек, элге айтып чыгыш керек, то что мораторийни алыш керек деп. Биз иштешибиз керек. Мисалы сиз ошондой санэпидемстанциянын өкүлдөрү болсо внеплановая проверка деген нерсе бар. Ошол внеплановая проверка менен барып текшериш керек да, аларчы. Мен барып айтсам, алардын айтуусу боюнча айтып берип атам да, менчи сизге. Ошо мораторийге эле кечикилет ситуация өтүшөт да. Биз ошончо текшере албайт. Бирок арыз жазсаңыз дейт. Арыз жазсаңыз биз барып карайбыз дейт. Санэпидемстанцияга арыз жазганда барып карашат да. Демек, жыйынтык боюнча, сиздин оюңуз боюнча санэпидемстанциянын ишмердүүлүгүнө кандай баа бердиңиз? Жоюп салыш керек менин оюмча. Санэпидемстанцияны жоюп салып эле эми бул менин анын ордуна ким иштеш керек? Сахарбы? Бул менин жеке оюм да. Аларды жоюп салып, анан жанагындай сиз чет өлкөнүкүн билесиңер, санэпидемстанциялар кандай иштейт. Аларда комиссия создоп түзөтүлөт. Анан барат бир адам. Барып туруп эшигинен кирип баратканда эле уже байкап кетет да. Анан ал карап туруп чыгып кетет, болду. Тигил заведение жабылып калат. Бүттү да. Тигилерге жөн эле кагаз берип коет, жабылгыла деп. Алар ошо деңгээлге келиш үчүн кандай чараларды Жет областка билбейм, азыр канча деген сотрудник иштеп атат да, санэпидемстанцияда. Эми лабораториясын анысына тийишпей эле коелук, беркил именно комиссия создавать этип туруп ошентип иштесе болот го деп ойлойм да, именно ушул тамак иш чөйрөсүндө. А то иштеп эле атат дейбиз дагы, андан кийин биз барсак жанагындай акыбалда болуп калып атат да. Чоңдогон заводдордун баарын тең жабылып туруп кайра ачылып атат, ресторандар жабылып кайра ачылып атышат. Өзлөрүнүн мойнуна алып, кемчиликтерин өзлөрүнүн мойнуна алып, андан кийин азыр жашнакай иштеп аткан жерлер көп, аябай бизде. Демек, мен баамын боюнча, ушул долбоордон кийин Бишкек, анын ичинде Ош дегеле биздин чоңураак шаарлар иретке келип калдыбы? Азыр жакшы эле иретке келип калды. Жанагы Эрлан Кокулов деп айтып калбадыкпы? Ошондо дагы ошол Эрлан экен эң биринчи тартып жүргөн видеолорун билем. Магазинге киргенде торт турат. Анан торттун сыртында датасы жок, эш жеринде. Үстүндө тигин названиясы турат, фирманын, болду. Тигил датасын болсо, мөөнөтүн канча күнгө чейин ошону кагазга жазып туруп, ичине торттун ичине тыгып койчу. Анан тигин мөөнөтү бүтүп баратканда ал кагазды алып туруп кайра башкан жазып коюп кое берет да. Эл алчу да ал кезде билчү эмес. Бирок азыр деле айрым учурларда болуп атпайбы ушундай жерлер? Азыр магазиндерге кирсеңиз, базарларда, мисалы. Жок кандай? Жок, магазин, дүкөндөрдө эмес. Кайсы базарда экен? Айтып койсоңуз, барып карап коелу. Мисалы, Ош базарынын жана Жайма базарларында дагы эле жолу көрүп атам. Торттор эшикте эле турат. Торттор эшикте эле турат, жанагындай печеньялар эшикте турат. Бирок эми ошолорду кантип жоебуз эми дагы? Сиз ошону мисалы кетип барып көрүп калсаңыз, видеого тартып, на основании видео санэпидемстанцияга барып туруп арыз жазып койсоңуз болот да. И ошол эле времяда бизге жиберип койсоңуздар. Мисалы, аябай ойлондурчу маселелер көп болуп кетти. Мен мисалычы силер иштеп атканда деле ката кетиресиздер дейм. Эгер ката кетирсеңиздер, алар кандай? Эмне ката? Мисалы, ишмердүүлүгүңүздү айрым учурда көрүүчүлөр тарабынан сөзсүз түрдө сиз ушул долбоорго карата эң жакшы пикирлер айтылат. Эң жакшы отзывдарды калтырышат. Аны менен катар Умар Даданов журналисттик кесиптик этиканы көпчүлүк учурда сактабайт деген учурлар бар экен. Ошолорго кандай жооп бере аласыз? Ошону этиканы сактабайт. Журналист да. Ооба. Анан тигил ошол этиканы сактабайт дегендерине билбейм мен. Ошол башка бир журналист. Жок, мисалы сизде болду беле? Сиз кирип баратсаңыз бир жерге интервьюга баратасыз. Же бирөө менен сүйлөшкөнү баратсаңыз, сизге ыйкырып өкүрүп сүйлөтсө, этиканы сакташ керек деп унчукпай тура бересизби? Жок, мен ал учурда айткам. Ошол сыяктуу да.
ошону айткым келет да. Мисалы мен жанагы производствого кирип баратканда бизди жанагындай тоскоолдук жаратып, ушинтип атканда мен этиканы сактап турушум керек деп таяк жебей беришим керек эмес да. Ал жерде айрым учурларда жана кухняларга кир болсо дагы чепчеги жок, халаты жок кирген учурларыңызды да кээде байкап калып атам да. Ошон үчүн ошол кафенин ээлери, администрациясы халат, бахила, чепчик даярдап коюш керек. Анткени сиз өзүңүз менен аларсыз болбойбу? Жок, мен азыр көп жерге барсаңыз, биз тартып кеткендин көбүнчө жери халат, бахила, чепчик уже коюп койушкан. Анткени мен ал жака как кардар катары кире алам, как журналист катары кире алам да. Ошол жерде тамак жеп отурган кардарлар деле ичине кирип калышы мүмкүн. Ошондо кадимкидей келип администрация халат, бахила, чепчик берип өзүнүн тамактанып жаткан жерине сөзсүз кирип көрсө болот. Ал үчүн тоскоолдуктар болчупайбы? Жазып коюшат го эшиктин сыртына башкаларды киргенге болбойт деп. Ошону айтып атпаймынбы, жана чет өлкөдөгүдөй бир деңгээлге жетсек жакшы болмок депчи. Жетебиз буюрса. Мурун ушул жерден айтып кеткем. По-моему, ушак болуш керек. Кухнясына баратсаң, вообще бетондоп салышат. Кире албайсың ичинечи. Такырчы, сыртына жазып салат, эч ким киргенге болбойт депчи. А негизи ачык кухня болуш керек. Көрүнүп туруш керек да. Кандай тамактар жазылат? Көрүнүп туруш керек. Сиз мынтип басып барганда өзүңүз менен тамагыңыз жасалып атканын карап турсаңыз болот. Демек жана кайра кесиптик этика жагына келсек, сиз буга чейин кесиптик этиканы бузганга же ката кетирип алган эмессиз, Жок, эгерде мен ошол жерде бир мыйзам бузган болсом, мени ошол кезде эле жоопко тартып коюшмак да. Значит, мен ошол жерде каждый шаг киргенден чыкканга чейин мыйзам бузбаганга аракет кылыш. Анан мисалы жана ар бир берүүлөрүңүздү тартып аткандачы, сиз анан сиздин операторлоруңуз эле барып тартып, аякта бир чуулгандуу иштер жүрүп, аябай уруш талаш, сиздин өмүрүңүзгө дагы кээ бир учурда коопсуз учурлар болот да. Анан ошондо мисалы милиция кызматкерлери менен эле бирге барып алып, дароо элечи, сиз аларга чалып, убарып болуп, ушинтип эле биргеликте баарыңар чогулуп иштесеңиздер болот беле? Болмок. Биз барганда мисалы мындай болуп калат да, мындачы. Кухняда кадимкидей эле эжеке тамак жасап атат. Бир эжеке чак жууп атат ар жакта. Анан туруп эле не сахар берүүсү Умар Даданов деп туруп эле милиция менен кирип барсам андай болбойбу? Жок, болот негизи. Анан милиция менен кирип барсак кандай көрүнүш болуп калат дейм да. Аткан жердин баары мындай ызы-чуу жаратып, резонанс жаратканда жок эме. Көпчүлүк жеричи. Сиз мисалы таракан чыгып аткан жерге баратасыз да, билип атасыз, сиз аякта жанагындайлар чыгат экен. Анан дароо эле ошондой бир команда менен эле барып алсаңыз убакытты азыраак коротот билесиз дейм да. Жат көрүнүш болуп калат, мен айтып атпайм тиякта. Эжеке ичак жууп атса эле мен милиция менен кирип барсам, мен андай оюмда жок да, барып туруп азыр булар менен кырылам, урушам дегенчи. Бирок ошондой болот атпайбы? Жөн эле киргизип эле көрсөтүп койсо, айрым учурлардачы. Аз кой турсаңыз, могу сурооңузду аягына чейин жетип алайын. Жөн эле киргизип эле койсо жакшы да. Мисалы көпчүлүк жерге азыр ошондой болуп калды биздикичи. Барганда макул кириңиз деп киргизип көрсөтүп коюшат. Анан баягы ызы-чуу болбосо жакшы да, менин оюмча. Анан кийин мисалы азыр Бишкекте, Оштодо эле Жети Дубанда бардык жерде жакшы иштер жүрүп атпайбы ушу долбоордун аркасында. Анан эми туристтик сезон башталган таат Ысык-Көлдө. Президенттин да атайын жарлыктары бар, туристтерди көбүрөөк тартышыбыз керек депчи. Анан ошол тараптарга көбүрөөк иштесеңиздер кандай болот? Мисалы дааратканадан башталат го. Ошол маселени көтөрсөңүздөр. Негизи Ысык-Көлдү биз жанагы ошол сезон башталганда туристтер көп барат, көлгө. Жанагы ошонусун бузбайлык деп ойлоном да мен өзүм. Ошон үчүн берки именно сезон болуп аткан маалда биздин не сахарды ачсаңыз мен көп деле бар элек. Бирок буюрса барабыз. Анан бараттан багы жанагы апам каттамасы деген жер бар, ошол жерде тартып көрсөткөнбүз да, жанагы туристтер көп барат. Амага жалобалар көп келет. Анан барып көрсөткөнбүз. Анан мисалы баягыда жабылып кайра ачылышты алар. Вообще бүт бар. Бар,
Жер маселеси боюнча ошол. Жер маселеси боюнча да айтып кеткем да, ал жерден 5 метр, 5 метр экен. Ана кичинекей балдар ойноп жүрөт ошол жердечи. Газ баллону бүт бартын кухнянын жанында турат. Полный эле почти газ баллон да яктыкычы. Ал биздин мактана турган жерибиз, бирок случайно бир ошол турист өтүп баратып кирип калса, биздин өлкөбүздү жамандап кетиши мүмкүн да. Ошону айтып атпаймынбы? Анткени бардык туристтердин бардыгынын көбүнчөсү көлгө барышат, ошон үчүн. Демек ал жакта дагы иштер жасаса болот экен да. Негизи ошол убактыдан пайдаланып айта кетсе болот. Ошол рестораторлор негизи биз барганда реклама болуп калган жакшы. Жакшы жагынан. Анан негизи бул долбоор биздин элибизге аябай керек экенин билип калдык да. Абдан керек да мындай долбоорлор негизи. Мунун ишмердүүлүгү боюнча көрсө, сөзсүз түрдө жакшы гана отзывдар көбүрөөк болоорун белгилей кетебиз. Анан кийин бул долбоор эми дагы канча жашайт? Дагы кандай алдыда жасала турчу иштер бар? Негизи эми жанагы эле ошол санэпидемстанция, ошол биздин органдардын баары тең иштесе, Нишакыр долбоору жок болмок да. Анан ошонун баары тең иштеп, ушундай бир бардыгы жакшы болуп, бардыгы таптаза болуп, керектөөчүлөрдүн укугу корголуп, санэпидемстанция иштесе, Нишакыр долбоору жабылат. Аягына жетсек. Канча убакыт бар эми ошого? Билбейм, айта албаймын. Балким көбүрөөк. Айта алмаймын. Анан мен дагы бир байкообум боюнча азыркы учурда стоматология, косметология өтө бир кооптуу учурларды жараткан нерселер болуп атпайбы? Анан сиздер бир гана тамактануучу жайларды эмес, ушул тармактарды дагы текшерүүгө алсаңыздар кандай болот? Негизи планда бар болчу биздики ой. Анан буюрса баштайбыз. Анткени чындап карасаңыз, өлкөбүздө ошо акыркы жылдары аябай ушул тармакта жапа чеккен адамдар көбөйүп кетпедиби? Анан биз мына тамактануучу жайларды, продукциялардын өндүрүлүү боюнча жакшы эле бир калп эмеге түшүп калдык окшойт да. Анан ушул тармагы боюнча айтып кетсеңиз. Алар маникюрдан кыздар тырмаган жазып атпайбы? Ошондон көп нерсе башталат да. Аларды этап менен кетиш керек. Сиздикин жазап бүткөндөн кийин ошонун жакшы жакшыраак дезинфекция кылыш керек. Соответственно, мына жакшыраак изучать этилектин да. Азыр меники бир 2 этаптан өтүшөт го дейм. А вот стоматология 6 этаптан өтөт да, менин билишимче. Ошол 6-ны бүт баарын тең өтүп чыгыш керек да. Биринчи жанагы жууп, андан кийин ысык жерге салып, жана микробактериянын баарын өлтүрүш керек да. Ооба. Азыр бизде көп гепатит менен ооругандар. Анан мурун интервьюларда айтып жүрчүмүн. Ушундай проекттелерди ачыш керек депчи. Анан азыр айтпай туруп баштайлык. Демек жакынкы арада негизи ойлорубуз бар. Ошону ишке ашырыш үчүн нелерди кылыш керек? Ишке ашырыш үчүн баягы эле команда чогултушум керек. Аларды үйрөтүшүм керек. Мен жалгыз жетише албайм да ал нерсенин баарына. Мисалы ачканда салон красоталарга отдельно, ошол стоматологияларга отдельно. Биз кечээ мурда эле бир видео чыгардык, жанагы 3 жашар бала тиш докторго барып, андан кийин саат 11:30 кириптир. Кечки 6:30 уже 3 жашар кыз өлүп калыптыр. Алып барып туруп мамасынын колуна кармап коюптур да, көтөрүп. Тиш дарылоодан. Онун дары сайттыр. Тилер наркоз сай салышкан да. 3 жашар кызга. Апанын айтып берүүсү боюнча ошондой бүт кагаздардын баары бар экен. Ошону тартып чыгарганбыз да. Ал жерде врачтардын шалакылыгы деп айтайын десек деле, мындай азыр белгисиз, азыр сот жүрөттүр. Ошондой нерселер көп болот да. Жана гепатиттерди жугузуп алгандарчы, мындай оорулар жугузуп алгандар ошол эле жана сулуулук салондорунан, стоматологиялардан аябай көп бизде. Анан кийин негизи эле сиздер чуулгандуу жерде жүрүп атпайсыздарбы? Аябай көйгөйлүү маселелер менен кагылышасыздар. Анан сиздин жеке жашооңузга таасирин тийгизбейби ушул жумушуңуз? Жок, жакшы эле бар. Анткени ойлогон эмес белесиз, мисалы жумушун таштап салайын,
кереги деле жок экен, Кээ бирөө өмүрүмө коркунуч жаратат экен депчи. Башында жанагы баягы эле эл жакшы болуп кетти бизде. Мен жаңы сахар келип алып бара баштаганда башында коркутуулар көп болчу чын эле биз тарапка. Мисалы? Үйүң алдынан күтүп алам деп, анан мен сени билем кайсыл жакта экенин, мен сени баары бир кармап алгам депчи. Ошондой келдим, каяктасың, мен азыр өзүм жалгыз эле барайын, сага жолугайынчы бир сени көрөйүнчү деп. Анан жолукпайт. Баягы коркуткан бойдон алып кетет анан. Ушундай нерселер көп болду. Туруштук бердиңиз. Даже убакыттар болгон, мен материалдарды чогултуп, бүт барын даярдап туруп, мен жакындарыма берип койгом да. В случае чего, если мен бир нерсе болсо, ушуну чыгарып коесуң депчи. Ошондойго чейин барганбыз. Анан азыр буюрса жакшы, эми жеке жашоо дегенде бул жеке жашоо деген ал жеке жашоо, бирок самый главный жана менин кылып аткан ишмердүүлүгүм элге пайда алып келип берсе эле болду. Мисалы бул долбоорду ким каржылайт? Каржылайт деген деле айтууга болбойт. Сиздин мисалы берүүңүз, долбооруңуз аркылуу рекламалык берүүлөр тартса болобу? Биз деген рекламалар чыгарып турабыз анда-санда. Ошолор аркылуу жанагындай бирок тамак ичип айта эчеси жок да. Инстаграмга чыгарып турам, ошентип эле жүрөбүз. Демек, именно бирөө келип каржылайт деген андай жок. Ушундай сунуштар болду эле, мен сени каржылайын. Болгон. Бирок болгондон кийин дагы анан биз билбейбиз да кандайча, эмне ой менен каржылабыз келет. Сиз ошондой элге туура эмес болуп калат. Суроо талаптарга, ошондой сунуштарды кантип четке кагасыз? Мисалы, өтө грубый форматта эмесчи. Сиздин өзүңүзгө мындай коопсуз болуш үчүнчү аларды кантип четке кагасыз? Мисалы, сизге болду беле? Мындай акча берип, сунуштап. Акчаны сунуштаган бизде көп эле болгон андай. Ошол кырдаалдан кантип чыгасыз? Бул видеону чыгарбай эле койбойсуң депчи. Анан айтам мен дегенде, алда ушул акчаңызды өзүңүзгө эле алып коюңузчу деп. Менден болсун ошол кухняңызга салып коюңузчу, мен кайра келип тартып берип коеюн депчи. Ошондой жакшы да, мисалы, ошол бизге сунуштаган акчасын андан көрө кухнясына жасап койсун. Кухнясын жанагы халат, бахила, чепчиктердин баарын тыгып койсун, ошондой да. Негизи эле көп эле болгон бизде андайлар. Демек, эми видеону чыгарбай эле кой дешет да, көбүнчөсү. Анан кийин берүүбүздүн соңунда телекөрүүчүлөргө кандай кайрылып жасап кетет элеңиз? Убакыттан пайдаланып айта кетчү нерсе, бул жактан ишкерлерге кайрылуу, тазалыкты сактап, адал акча тагып, элге адал, таза тамак бериңиздер. Чоң рахмат, Омарбеке, биздин эфирибизге келип, ачык маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Регион телеканалынын ачык маек берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.